Ар бир кесип ардактуу. Качан гана биз өзүбүз сүйгөн жумушту жасаганда гана анын майын чыгара аткара алабыз, урматтуу көрөрманым. Саламатсыздарбы, Медиа 24 каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз мына ушундай түйшүктүү, ары кызыктуу кесипти аркалаган 138 маршруттук каттамдын айдоочусу Нуркамил байке менен маек кылып, анын бир күндүк жашоосунан кыскача үзүндү бергенге аракет кылабыз. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Бүгүн мен сиз менен жолу бергенде бир айланбадан экинчи айланбага чейинки кандай процесстер болот, ошонун баарына катышып сиздин жаныңызда мен сиздин жардамчыңыз болом. Айтсаңыз, Нуркамил байке, өзүңүз тууралуу биздин бирге көрүшкөнгө менен айтып кетсеңиз, кайсы жактан болосуз? Менин аты жөнүм Мамыров Нуркамил Бектемирович. Мен Талас шаарынын курман болом, Талас областынын. Ошол жакта окуп чоңоюп, ошол жактан окууну аяктап, 10 жылдан бери ушу Борборго келгенбиз. Борбордобуз 11 жыл болуп калды, Кудай буйрса. Маршрутка айдаганыңызга канча убакыт? Ошо 11 жыл болду да, 12 жыл болоюн деп калды. Борборго келгенден баштап эле? Келгенден баштап эле. Жакшы, шүгүр. Өзүң кандай? Жакшы эле. Час пиктин убагы да. Элдин баары жумушка. Азыр ушул жумуш менен эле иш кылсаң болот го, бөлөк жерге эми орнош кыйыныраак го дейм азыр. Тааныш жумушум болбосо. Негизи билимиңиз кандай? Орто мектепти каяктан бүттүңүз, жогорку билимди каяктан алдыңыз? Орто билимди Талас шаарынын номер 1 орто мектебинен бүткөм. Абжалбек Чолпонкулов атындагы. Андан кийин Борборго окууга тапшырып, хорошо токтойм азыр. Борборго технологический университетке тапшырып. Азыркы политех? Жок, азыркы политехник. Технологический университет деп. Өзүнчө ошол жылдары ачылганда, 95-94-жылдары. Ошол жакта окуп бүтүргөн. Экономика факультетин. Демек, кесибиңиз боюнча экономист. Кесибим боюнча экономист. Эмнеге өз кесибиңиз боюнча иштеген жоксуз? Ошол убакта ошо өз кесибим менен иштегенге мүмкүнчүлүк болгон жок окшойт дейм да, билбейм ошол убакта эмнегедир иштейм деп. Жаш убак кез жүрө бердик да, ана иштейбиз, мына иштейбиз деп. Убакыт өттү анан кийин. Өзүм 3 кыз
биз 2 уулдун атасы менен. Kızlarımdan ekö azır stüdent, жогорку билим alışuуда. Andan kийinki kızım Talaş şaharında 2. mektepte okutat. Numar 2 Rısakova adındагы орус мектепте окуат. Караш. Мурасовдо жашайт. Жумушка эми алыс болгондо ушу 12 жылдан бeri иштеп ушу жумушка көнүп калдым, ушу коллективге көнүп калдым. 12 жылдан бeri ошол 8-чи маршруттун каттамында иштейсиз. Алмаштырган жоксуздар. Жок, эч жака алмаштырган жокмун. Жашоо окуган турбайсыздар анда 12 жылдан бир туугандай болуп калдык да коллектив менен. Ал жактан мен 5:30 эртең менен 5:30 будильник шыңгырайт. 5:30 турам. Машинаны антип мынтип жылытып 20 мүнөт өтөт. 6-га 10 мүнөт калганда ал жактан чыгам. Шаарды бастайм. Анан мындайдан объездной менен келгенче бир 20 мүнөттүк жол, 25 мүнөттүк жол. Анан бул жактан ошо 7-ге бир 15 мүнөт, 20 мүнөт калган убакта бул конечныйдан чыгам да. Барганым 24 километр, бул конечныйдан үйгө чейин. Алыс эле экен бирок. Алыс эле калды. Көнүп эле калдык. Негизи маршрутту мен ойлойм да негизи элечи маршрутка айдаган адамдарда мындай айтканда нерв калыбыраак болуш керек да. Негизи ошо сабыр керек деп ойлойсузбу? Сабыр Сабыр керек го, сабырдуу болбосоң нервиңдин баарын коротуп, оорулуу да болуп каласың аны нерв корогондо. Мына сабырдуулук кылып, эл менен мамиле кылып, эл менен тил табышып, ар кандай элдер бар. Болжол менен эми час пикте эртең мененки час пикте бир 500-600 сом тегереги менен. Bir aylampadan bir aylampaga барганча. Бир жагына ошондой да. Анан түшкүсүн каңгырып эле бош эле жүрө беребиз, 200 сом, 250 сом менен. Час пикте эле да, эртең мененки час пик, кечки час пикте эле. Bir günlük kireçeğimi 1,5 somdan tegeregi 1000 som bolup kalat, 1,5 bolup kalat. Эми мен көп калса негизи маршрутка айдаган жаш беришет да. Жаш акча табасыз дешимчи. Бирок деmek бир машина, бир маршрутка бузулганда акандарым экиселеп кетип калат деп айтышты. Болот да, болот. Темир болгондон кийин машина бузулбай койбойт. Бузулат. Запчастьтар болсо азыр асмандын баасы болуп кетти. Кымбат. Бул дагы 500 сомго алып жүргөн запчастьтар азыр 1000 сом болуп кетти. 800 сом. Эми смотря эмнеси бузулат да. Эмнеси бузулат. Көбүнчө колодкага отурасың ай сайын. Колодка азыр 1000 сом. Болжол менен бир жылда эми дөңгөлөктөрүн эле сезонный дөңгөлөктөрүн эсептегенде эле 5000ден 4 дөңгөлөк алыш керек, 20 миңге. Кыш келгенде кышкы дөңгөлөк аласың 5000ден кайра 20 миңге.
Анан майда чүйдө запчасттарын кошкондо ошондо көбөлөсү болуп кетсе керек. Деп айтсыз азыр келгенде болжол менен 1,5 миң сом каражат алып. Ал деген бензинден чыгарады, э? Ооба, биздин соляркадан чыгарды. Солярка кетет, э? Айтсаңыз, ошо канча жолу каттайсыз? Эмнегече бир айдан калган канча жолу барасыз? 4 жолу барып келем. 4 жолу барып келем. 4 жолу барып келген жолуңузга канча солярка кетет? 1,5 миң сомго солярка кетет. 4 жолу барып келгенде. Негизи өзүңүз бала кезиңизде ким болсун деп ойлонмокпуңуз? Мен бала кезде медицина кызматкерин элестетчүмүн да. Медицина кызматкери болсом деп, бирок кийин эле өзгөрүү болуп кетти. Баа мектепти аяктаарда эле өзгөрүп кетти оюмдун баарычы. Ал ой ошо оюма да келбей калды. Демек балалык хыял боюнча калдыңдар да, э? Ошондой болуп калды да. Жака кантип эмне болуп маршрутка айдайын деп калып калдыңыз? Ошондо борборго жаңы келгендериңизди бул жака маршруттун каттамына кантип ишке кирип калдыңыз, ошол тууралуу баштан айтсаңыз кантип? Жака ошо 2009 келдик, 2008-ге. Бул жакта досум иштечи. Азыр деле 138-де иштейт. Жаманкулов Азамат деген. Кичинекейибизден 1-класстан бери бир партада отуруп, бир чоң ойгонбуз. 1-мектепте окуп өткөнбүз. Ошол досум менден бир 3-4 жыл мурун келип бул жакта иштечү да. Анан ошол досумдун идеясы менен эле келип калдым бул жака. Келип досум келип иштебейсиңби бул жактан? Анан ошо менен эле келип калдым, иштейин деп эле келип эле досум бир аз документация жагынан биргенге жардам берди. Майда чүйдө жана справка, лицензиялар жагынан. Эми ал убакта түшүнүк деле жок эле да. Эмне документ керек, эмне кылыш керек. Ошол жактан жардам берип, ошодон бери ушул жакта иштеп калдым. Башта баардык эле иштин башында кийинчилик болот да. Сиз деле болгон болуш керек, жаңы борборго 2009 жолдордон кыйналып жүрдүңүзбү жаңы жумушка келгенчи? Жаңы келгенде көчөлөрдүн аттарынан башында бир аз кыйналдым да, көчөлөрдүн аттарын билбей, адашып. Анан кийин мен жаңы келген учурда бир аз иштеген жеңилирээк болчу да, анткени себеби машина мынчалык көп эмес болчу шаардын ичиндечи. Анан биздин бир конецибиз, бир барганыбыз 1 саат 10 мүнөттө. 1 саат 10 мүнөттө жөн эле шашпай эле барып калчубуз да, ошол убактачы. Анан кийин азыр машинанын көптүгүнөн азыр машина да көбөйүп кетпеди, пробка да көбөйүп кетти. Азыр мурункудай убакта жете албайбыз да, ошол конечныйгачы 1,5 саат болуп кетет, ар кандай болуп кетет. Анан мен ойлойм, мурда жаңы келгенде иштеген мага жеңилирээк болду окшойт депчи. Анткени себеби тыгындар жок болчу, машина аз болчу ал убакта. Кечигип калсаң, артыңдагы машина келип калат, артыңдагы чыккан машина, ал ашып кете берет да. Кечикпегенге аракет кылыш керек. Мына бизде убакыт бар да, мондай таймерибиз бар. Таймерди басып коюп, ушул убакыт менен айдайбыз. Мисалы, конечныйдан Кызыл Аскерге мынча убакытта келип калышың керек.
Кызыл Аскерден Ош базарга мынча убакта барып калышың керек. Ош базардан Сумга мынчада барышың керек деген убакка бөлүнгөн да, чектелген багында. Ошондой да болот. Кээде көбүнчө ал эртең менен анан кечкисин жолдо тыгындар азайып калган убакта убактыңдан эрте жүрүп каласың да, баягы берилген убактыңанчы. Эртерээк болуп кетет, анан кийин барган убактыңан эртерээк барып алсаң ошол жерге турушуң керек болуп калат убактың болгончочу. Мисалы бир жерге 20 мүнөттө барышың керек болсо, 16 мүнөттө барып аласың да, эртерээк чыгып 4 мүнөт. Анан кийин ошол жерге бир 4 мүнөт же 3 мүнөт эрте барып аласың да, ошол убакка такап турушуң керек. Анан кийин ооба кээде ичинде отургандар айтат, айдабайсыңбы, эмне турасың деп. Эми анын баарын эле көнүп калдык, эми азыр айдайбыз. Эрте келип алдым деп түшүндүрөбүз элдерге. Чындыгында түшүнөт. Siz ayrı jol görmedinizler. Özünüz çocukta olduğunda göksele uçtak başınız gereken. Эми жаш кезекте урушуп, талашып, уже көнүп бүттүк да, эми урушканда эч пайда жок. Андан көрө сабырдуу болуш керек. Сабырдуу болуп. Meyli de koyuyorsunuz. Мейли деп коем. Мурда жаңы иштеп жүргөндө түшүнбөй эле, урушуп эле, чөйрө дордой моторс. Күнүгө деген канча деген эл кирет, ар кимдин характери ар кандай, анын баары менен урушуп отура берсең эмнен калат аны? Жол акы тууралуу бизде коркуңузда аябай актуалдуу темалар көтөрүлсек да болот да. Жол акыны көтөрөбүз деп, маршруттарды токтотобуз деп. Сиздер болбодубу? Жакшы эле арадачы. Сиздин ошого көз карашыңыз кандай? Анан карапайым эл дагы чыгышты биз деген биздин биринчи айлык акыны көтөрүп беришти, анан кийин жол акыны да көтөрүштү. Биз деген айлагандар түшүнөбүз, бирок бизге бизди дагы ойлошсун деп ушундай ой пикирлер болсун да. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым чынында эле элдерде эле туура айтат. Пенсия, пособие, айлыктарды көтөрүп койсо жакшы болмок. Элде кыйналбай, биз деле маршрутка айдагандар анын деле ойлонуп атабыз. Биз деле адамбыз, бизде деле 5-тен 6-дан бала бар. Анын үчүн эле өкмөт ошол жагын бир аз көтөрүп туруп, анан жол киремин көтөрүп берип койсо деле кичине тең салмактуураак болмок да. Анан кийин бир чети бизди да ойлоп коюш керек, анткени себеби запчасть кымбат. Солярканы өзүңөр көрүп атасыңар. Күндөн күнгө өсүп атат. Өзүн өзү актабай калды да, кыскача айткандачы. Өзүн өзү жумуш актабай калды. Ошон үчүн бизде иш таштоолор көп болуп атат, аябай көп болуп атат. Жүрүлем, обед кылайлы. Saat 1 болуп калыптыр. Бул жерден тамактанасыздар, э? Бул жерде биздин столовый. Ушул жерге келип обед кылабыз. Бул жол менен күнүнө канча обедке кетет? Бул жол менен күнүгө 150 сом, 200 сом кетет. Тамак ашка обедке 150 сомдо кетсе, анан кийин дагы түштөн кийин дагы бир пирожки менен чай пай ичип алабыз. Эртең менен келгенде бир кофе менен бирдеме жеп алабыз. Sizin kesiniz günlü yüzdөгөн адамдарды көрөсүз да. Албетте кызык окуялар бул бойго болот да. Жок дегенде күнүнө бир жолу ошондой бир окуяга туш болосуз да. Ошолордон айтып берсеңиз бизге. Андай кызыктуу окуялар көп. Бизге негизи эле жумуш өзү кызыктуу да. Кызык адамдар да көп дегендей. Бир жолу таң камал ушу 5-6лардын тегереги биринчи кылып
Үйдө баратсам бир эже тосуп калды. Анан телефон менен аябай эле бакылдап, шакылдап эле кирип келип артына өтүп кетти. Кичи деле асылчу. Анан кийин эле бир аз өтсөм эле бир кыз тосуп калды. Токтойн десем кыздын артында ГАИ туруптур. Анан ал кызга токтобой өтүп кетсем тиги эже албайсың беле деп кыйкырып өкүрүп кийди. Анан кокуз эмне болуп кетти деп эле эмнеге алам тигин артында ГАИ турат. Аны алып мен эмне шахталанып келем. Деп эле мындай эжени карасам көрсө телефон менен сүйлөшөптүр. Албайсыңбы кетчи жанатам бери чалып атам деги албайсың телефонду деп. Ошондой бир кызык окуя болгон. Демек ал телефонго сүйлөшүп аткан кезде мага деп ойлоп Ал телефон менен сүйлөшөптүр көрсөң мен мага сүйлөп атат экен деп эле. Мына азыр Нуркамил байке, биз азыр барып сиздин бир күндүк жашооңуздан кичине болсо дагы элдерге үзүндү жеткиргенге аракет кылдык. Эми 138 маршруттук каттамдын ошондой эле бардык эле маршруттук жүргүнчүлөргө кичине кайрылууңуз болсо жолдоп койсоңуз болот. Эмне дейсиз, шаардык каттамдын айдоочуларына бөйдөгүстан чыгарууга ошо элдин керегине жарап ак эмгегибиз менен эмгек кыла берели. Биздин коллективге ушундай эле ынтымактуу иш алып бара берели. Баарыңарга ден соолук, өмүр, бала чакаңар менен аман болгула. Азыр эми канча мүнөттөн кийин жыласыз? Алдыңда диспетчер билет, канча мүнөттөн кийин жылам? 5 мүнөттөн кийин. Кайра кетесиз. Мелиңиз байке, сиздердин да иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар, ар дайым элди ташып жүрөңүздөр. Сиздерге да рахмат. Чүнкү биздин көйгөйүбүздү кичине элге чагылдырып, эл билсин деп келип отурганыңарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Баса достор, менде сиздер үчүн эң сонун жаңылыгым бар. Мен азыр Жаш гвардия бульварында, тактап айтканда, Коомдук 1-каналдын астында турам. Мен азыр дал ушул Медиа 24 каналынын логотиби чапталган мына ушундай жашыл түстөгү футболканы айлана тегеректин бир жерине алып барып катам. Эгерде сиз дал ушул футболканы эң биринчилерден болуп таап бизге байланышсаңыз, анда Паша Кебаб Түрк ашканасына 2 кишилик аксыз тамактанууга жолдомону биз сизге ыйгарабыз. Андыктан барыңыздар, шашылыңыздар. Достор, биз азыр могу футболканы дал ушул биздин номер жазылган жана Паша Кебаб рестораны жазылган ушул дал ушул жашыл түстөгү футболканы бул жерге каткан турабыз. Достор, мына биз бул футболканы дал ушул жерге каттык. Бул жер кайсыл жер экенин жакшылап барыңыздар, көрүп алыңыздар. Эгерде сиздер эң биринчилерден болуп таап бизге байланышсаңыз, Паша Кебаб Түрк ашканасына 2 кишилик бекер тамактанууга жолдомо бизден. Андыктан барыңыздар, шашылыңыздар.